Кыргыз Республикасынын шаарларынын жана айылдарынын социалдык инфраструктурасын жакшыртуу, көркөмдүрүү жана жашылдандыруу максатында жарыяланган жалпы республикалык ишембиликке сот системасы активдүү катышып жатат. Кыргыз Республикасынын жогорку соту алгачкылардан болуп ишембиликке өткөрүшүп, ага 130га жакын аппарат кызматкер катышкан. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова башында турган сот кызматкерлери имараттардын айлана тегерегин иретке келтиришип, бак тарактарды акташып, таштандыларды чыгарышкан болчу. Жогорку соттун төрайымы ишембилик ушуну менен токтоп калбастан улантыла тургандыгын белгилеген. Нургүл Бакированын демилгеси менен жашыл сот аталыштагы сот органдарынын арасында сынак жарыяланган болчу. Аталган сынак Кыргыз Республикасынын сотторунун, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы сот департаменти жана сот адилеттигинин жогорку мектебинин арасында өткөрүлдү. Сынактын максаты айлана чөйрөнү коргонуу, пропагандалоо, бак тарактарды тигүү, ишембиликтердин салтын өркүндөтүү болуп саналат. Бул сынакка республика боюнча жергиликтүү соттор активдүү катышты. Ар бир облустук сотто мыктыларды аныктоо боюнча атайын комиссия түзүлүп, алар ишембиликтин алкагында жүргүзүлүп жаткан иштерди текшеришкен. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакированын катышуусунда ишембиликке активдүү катышкан соттор аныкталды. Пандемияга байланыштуу мыктыларды сыйлоо аземи видеоконференция байланыш аркылуу өтүп, ага өлкөдөгү бардык жергиликтүү соттор катышты. Иш-чарага төрайымдын орун басарлары Качык Эсинканов, Нургүл Асанова, Айнаш Токпаева, жогорку соттун профсоюз уюмунун башчысы Болотбек Акматов, ошондой эле жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Бишкек шаардык сотунун төрагасы Азамат Алыбаев, Чүй облустук сотунун төрагасы Дамирбек Оңолбеков, Бишкек шаарынын административдик сотунун төрайымы Чолпон Досмамбетова, Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбеков, Кемин райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу Сатарбек уулу Мирбек, сот департаментинин директору Урмат Кожембердиев, жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова катышты. Алгач Нургүл Бакирова Баткен облусунун чек арасында болгон каргашалуу окуядан каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, 1 мүнөттүк аза күтүү жарыялады. Жашыл сот аталыштагы ишембиликке ар бир сот жоопкерчиликти карап, ынтызарлык менен иш алып баргандыгын төрайым белгиледи. Биринчи эшигин көрүп төрүнөт дейт, айлана чөйрөң таза болсо, сенин ошончолук көңүлүң бийик болсо, келген адамдар дагы ошол эшигин карап, анан ошого карап мамиле кылат да. Тазалык бул бардык нерседен ошол эшиктен башталыш керек да. Көөдөндө дагы, жүрөктө дагы бардык жерде таза болсо, ошондо мыкты, адилеттүү чечим өкүмдөр да чыгарылат. Ошого байланыштырдык. Анткени бул соттор бир гана өзүнүн иши боюнча эле сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырбастан, булар адам катары дагы, өзүнүн инсан катары дагы өзүнүн ошол инсанга тиешелүү касиеттерин, ошого тиешелүү милдеттерин бардыгын аткарууда десем мен жаңылышпайм. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2021-жылдын 16-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын сот органдарынын арасындагы жашыл сот аталыштагы жарыяланган сынак боюнча Бишкек шаарындагы соттордун ортосундагы сынакты аныктоо боюнча түзүлгөн комиссиянын чечими менен биринчи орунга Бишкек шаарынын Ленин райондук соту татыктуу болсо, экинчи орунду Октябрь райондук соту, ал эми үчүнчү орунду Свердлов райондук соту менен 1-Май райондук соту ээлешти. Чүй облусу боюнча биринчи орунга Кемин райондук соту татыктуу болсо, экинчи орунду Сокулук райондук соту, ал эми үчүнчү орунду Жайыл райондук соту алды. Сот органдарынын арасында жарыяланган жашыл сот аталыштагы сынактын алкагында айлана чөйрөнү коргоо боюнча үгүттөө иштеринде активдүү катышкандыктары үчүн, ошондой эле сынак менен кайрымдуулук иштерин айкалыштырып, өзгөчө демилге менен иш алып баргандыгы үчүн Бишкек шаарынын административдик сотунун жааматына алкыш жарыяланды. Нарын облусунун Актала райондук соту ишембиликтин алкагында имаратты тазалоо иштеринен сырткары 3 соту хаянтка жашылдандыруу максатында көп жылдык чөптүн үрөнү себишкен. Муну менен бирге эле короонун ичинен 8 түп алманын, 10 түп кара өрүктүн, 12 түп карагайдын көчөттөрү отургузулган. Мындан тышкары имараттын кире беришиндеги темир тосмого кара топурак алынып келинип, 40 метр квадрат жерге газон чөбү себилген. Мындан сырткары короо жайдын бош аянтчыларына гүлдөр отургузулган. Атайын түзүлгөн комиссия Актала райондук сотун мыкты деп тапкан. Ал эми экинчи орунду Жумгал райондук соту алса, үчүнчү орунга Нарын райондук соту татыктуу болду. Баткен областында биринчи орунга Сүлүктүү шаардык соту татыктуу болсо, экинчи орун Лейлек райондук сотуна, ал эми үчүнчү орунга Баткен облусунун административдик соту татыктуу болду.
Талас облусунун Манас райондук соту тарабынан жашыл сот сынагынын алкагында айлана тегерегин көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана башка иштерди аткаруу максатында 11 дана туя көчөттөрү, 16 дана көгүлтүр арча көчөттөрү, ошондой эле 9 дана алма көчөттөрү, 39 дана роза гүлүнүн көчөттөрү, 8 дана сирен көчөттөрү отургузулган. Мындан тышкары ромашка, седум, ирис, георгин гүлдөрүнүн жалпы 285 көчөттөрү отургузулуп, гүлкайыр гүлүнүн уруктары себилген. Ошондой эле аталган соттун имараттын ичин тазалоо жана санитардык дезинфекциялык иштери жүргүзүлүп, имараттын айлана тегереги акыр-чикирден тазаланып, тал теректерди кыркуу, бутоо, актоо жумуштары жана отургучтар, дарбаза жана тосмолорду сырдоо иштери жүргүзүлдү. Курулуш техникасынын жардамы менен соттун имараттынын айлана тегерегин түздөө иштери дагы аткарылган. Ушундай чоң иштерди жүргүзгөн Манас райондук соту Талас облусундагы соттордун ичинен суурулуп биринчиликти алды. Экинчи орунду Талас райондук соту алса, үчүнчү орунга Бакай Ата райондук соту татыктуу болду. Жашыл сот аталыштагы сот органдарынын арасында өткөрүлгөн сынакка Жалал Абад областынан жалпысынан 12 райондук, шаардык жана административдик соттор катышкан. Иш-чарага активдүү катышып, айлана тегерегин иретке келтиргендиги үчүн Жалал Абад шаардык соту менен Жалал Абад областынан административдик соту биринчи орунду ээлешкен. Жашыл сот сынагынын алкагында соттун имараттынын алдындагы аянтка ар түрдүү гүлдөрдүн көчөттөрү отургузулуп, тазалоо жана жыйноо иш-чарасы мыкты деңгээлде жүргүзгөндүгү үчүн Сузак райондук соту экинчи орунга татыктуу деп табылган. Ал эми үчүнчү орунду өзгөчө ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузгандыгы жана иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн Чаткал райондук соту татыктуу деп табылды. Ушундай эле иштер Ош облусунда дагы жүргүзүлүп, биринчи орунду Араван райондук соту алса, экинчи орунду Ноокат райондук соту, ал эми үчүнчү орунду Өзгөн райондук соту ээледи. Сот органдары арасында жарыяланган жашыл сот аталыштагы сынактын алкагында айлана чөйрөнү коргоо боюнча үгүттөө иштерине активдүү катышкандыктары үчүн Ош облусунун административдик сотунун жааматына дагы алкыш жарыяланды. Талантбек Мунуров Каракол шаардык сотунун имарат жайын тейлөөчү кызматын аркалайт. Буга чейин жазгы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүп келген Талантбек бул ирет дасыгып калган ишинде өзгөчө аракет көрүүдө. Жылда муну шактап эметип, субботник постоянно мына могу тазаланып, кыркылып, майдалар өсүлгөндөрүн баарын кескилеп, жулуп эметип турабыз. Бияк бүт мына ушул соттун тегереги өскөнү менен баарын карайбыз. Учурда мекеменин короо жайында гүлдөр тегилип, көрк берүүчү бактарактардын көчөттөрү да отургузулган. Андан калса алардын тегерек чети иреттелип, актап-сырдап мекеменин кызматкерлеринде бир айдан бери тыным жок. Кыргызда сөз бар го, өмүрүңдө үй тургуз, анан бак отургуз дегендейчи, ошол милдетти аткарганга айтор эки иштен бир иштеп, бир башкача ынтызарлык менен иштеп аткандыгы мага абдан жакшы болду да. Кабинетте эле отуруп эле кагаз жазуу эмес, бул өздөрүнүн ден соолугуна да жакшы иш болуп атпайбы? Ошол абдан ынтызарлык көрсөткөндүгү бир өзгөчөлөнүп турат да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул республикалык масштабта жогорку сот тарабынан бир кандай десем, бир кызыктыргандай иш алып барылып аткандыгы да болуп атат да. Жашыл сот бул мекеменин сырткы эле көрүнүшү эмес, анын ичиндеги иш бөлмөлөргө гүлдөрдүн түрүн өстүрүү дагы ашыкча болбойт. Мындай гүлгө оролгон жашыл бөлмө адамга жакшы маанай тартуулай тургандыгын сот кызматкерлери белгилешет. Комиссиянын тыянагы менен Каракол шаардык соту Ысык Көл областындагы активдүү катышкан сот катары биринчи орунду ээледи. Ал эми экинчи орунду Тоң райондук соту ээлесе, үчүнчү орунга Ак Суу райондук соту татыктуу болду. Ишембиликке активдүү катышкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби жана сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалымат технологиялары боюнча мекемеси дагы сыйланышты. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова жалпы сот тутумуна ишембиликке активдүү катышып бергендиги үчүн дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирип, соттордун айлана тегеректи тазалоо, имараттардын ичин иретке келтирүү иштери мындан ары дагы улантылаарын айтты. Мындан кийин да улана бермекчи, бул эстафетаны андан ары да улантабыз. Анткени бул соттор өзү мына жөн эле ишембилик эшигин тазалап же болбосо кабинетин тазалоо болгон жок. Бул жерде бүтүндөй чоң кайрымдуулук иштерди да аткарышты. Анткени соттор бир эле өзүнүн отурган имараттарын эмес, балдар үйүнө, карылар үйүнө барып дагы ошолордун дагы короолорун көрктөндүрүп, жашылдандырып, аябагандай чоң жакшы иштерди жасап бизди кубандырып отурат.